баштадым. Ура! Мен баарыңарды таптым. Ой, балдар, салам. А биз бул жакта жашын мак ойноп атабыз. Тагыраак айтканда ойноп бүттүк. Эми жаңы оюн ойлоп табыш керек. Силер дагы ойнойсуңарбы? Эң жакшы, келгиле кубалашмай ойнойбуз. Койчу, тажап кеттим. Анда топ ойнойлу. Топту үйдөн алып келиш керек. А мен жаңы оюн билем. Кандай оюн? Абдан кызыктуу. Болой, тезирээк. Поезд ойнойбуз. Мен локомотив болом, а силер вагон болосуңар. Кандай кызык, эң сонун ой. Алыскы жомоктор өлкөсүнө саякатка жөнөйбүз. Ту! Актан, биз менен тур. Дагы эмне? Мен мындай оюндарды ойнобойм. А эмнеге? Бул көңүлсүз оюн, кызыктуу эмес. Абдан кызыктуу. Андай эмес. Поезд кызыксыз оюн. Сен ойноп көргөн да жоксуң. Ойногум да келбейт. Өзүңөр ойной бергиле. Салам, Актан. Салам. Сен эмне кылып атасың? Мен чоң апама бийлик чаптап атам. Жардам бергиң келеби? Ооба, келет. Эмне кылыш керек? Бул локомотивге вагондорду чапташ керек. Анан кооз поезд болуп калат. Поезд? Дагыбы? Мен поезд чаптабайм. Эмнеге? Балдар поездди жакшы көрүшөт го? Мен эмес, аларды мен жаман көрөм. Өзүм эле ойной берем. Кубиктерден мунара курам. Чоң мунара. Сен ушул жердейсиңби? Мен сени бардык жактан издеп атпаймынбы? Эмне болду? Сен бат эле кетип калдың го? Эч нерсе. Аябай кызыктуу оюн болду. Эмнеси бар экен? Мага бул жерде эле жагат. Мына, карачы, кандай мунара жасап койдум. Кыз, анан чоң экен. Чын элеби? Мен абдан аракеттендим. Саламатсызбы? Акантай, кандай? Келчи сени өп коеюн. Сен чоңойгон турбайсыңбы? Чоң жигит болуп турсуң. Мен сени көптөн бери көрө элек болчумун. Кана, айтып берчи, иштериң кандай? Жакшы. Ой, унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Мен сага белек алып келгем да. Карма эртерээк. Кандай сонун. Чоң да экен. Ой, ачсаң тезирээк, кел көрөлү. Азыр. Ой, эмне бар экен? Эмне? Поезд? Кандай сонун, чыныгы поездби? Ооба, темир жолду курасаң, ал өзү аны менен жүрөт. Силер эмне? Сүйлөшүп алдыңарбы? Актантай, эмне болду? Силер бага поезд кереги жок. Поездерди жаман көрөм. Кана, баарыңар чогулдуңарбы? Баарыбыз. Анда баштадык. Актан менен кызыктуудай бир нерсе болуп атат. Эмне? А силер өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Ал биз менен ойногусу келбей койду. Вагон болгон абдан кызыктуу да. Анан мени менен поезд чаптагысы да келбей койду. Анан дагы ал жеңесин абдан таарынтты. Ал ага жолдору менен сонун поезд белек кылды. Ал болсо Сүйүнүп кетти. жок, ал ачууланып поездди жаман көрөм деп анан качып кетти. Чын эле кызык поезд деген сонунда. А эмнеге ал поездди жаман көрөт болду экен? Кызык. Мен билбейм. Мен дагы. Анда биз муну билишибиз керек. Туура, дал ошондой кылабыз. Актан, эмне болду? Сен эмне үйлөп атасың? Мунун баары поезддин айынан Сен бизге баарын айтып бермейин, биз кетпейбиз.
Мен поездерди жаман көрөм. Анткени ал менин атамды алып кетти. Кандайча алып кетти? Каяка алып кетти? Алыс жакка, башка өлкөгө акча табууга. Мына сага баш катырма. Мен аны абдан сагынып атам. Ана мен поездди көргөн сайын жаман болуп, коркуп баштайм. Поездагы бирөөнү алып кетет го деп. Жок, андай болбойт. Биз ага жол бербейбиз. Биз сөзсүз бир нерсе ойлоп табабыз. Ой, балакайлар, саламатсыңарбы? Саламатсызбы, чоң ата? Силер бул жерде эмне болгон чогулуш куруп атасыңар? Чоң ата, менин атамды кантип кайтарсак болот? Жардам бериңизчи. Суранабыз. Атаңды кайтарып? Аны поезд алып кетти. Алыскы өлкөгө. Акча тапканы. Ошол поездди таап жазалап, анан Актандын атасын кайра алып келтирүү керек. Кичинекейлерим, поезддин бул жерде эч күнөөсү жок. Эмне үчүн? Угуп тургула, мен силерге өз окуямды айтып берем. Анан силер баарын түшүнөсүңөр. Анда тезирээк айтып бериңизчи. Күндөрдүн биринде мен силердей кичинекей бала кезде менин атам дагы кетип калган. Бирок аны автобус алып кеткен. Ошол күндөн тартып мен автобусту жаман көрчүмүн. Мен автобустар кичинекей балдардын аталарын алып кеткенге гана жаралган деп ойлочумун. Ой. Бирок күндөрдүн биринде ошол автобус келип, андан поштоочу чыгып, мага кат берди. Ал атамдан келген кат экен. Ал мага өз сүрөтүн салып жибериптир. Жана мени абдан сагындым деп жазыптыр. Ошол күндөн тартып автобус менин жакын досум айланды. Анткени ал менин атамдын каттарын алып келип, ага менин жооп кылып жазган каттарымды алып кетчү. Сиздин атаңыз кайтып келди беле? Албетте, сенин атаң деле сөзсүз кайтып келет. Поезд мененби? Ооба, поезд менен. Эгер мен атама кат жазсам, поезд аны атама жеткиреби? Сөзсүз жеткирет. Мен сага жардам берейинби? Биз кат жазып, аны почтага алып барабыз. Ал эми поштоочу аны поезд менен сенин атаңа жеткирет. Каалайсыңбы? Албетте каалайм. Анан биз дагы бир нерсе деп жазабыз. Ура! Кана дагы бир дөңгөлөк, эми мына мору, анан мынакей түтүн. Мына даяр болду. Балдар, мен эмне тартканымды көргүңөр келеби? Мына, бул поезд. Чын эле, кооз сүрөт болуп турбу? Актантай, карачы, мага поезд эмне алып келди? Кат? Атамдан? Атаңдан, тезирээк ач. Мен саганы окуганга жардам берем. Саламатсыңбы, уулум? Сен жигит болуп калсаң керек. Иштериң кандай? Мен сени абдан сагындым. Жана үйгө кайтчу күндү санап жатам. Анткени мен баарынан да сенин жаныңда болгум келет. Мен сени жакшы көрөм. Бекем кучактап жана бетиңден өп, сенин атаң. Ура! Атам сөзсүз кайтып келет. Мына, көрдүңбү? Поезд бизге кандай кат алып келди? Ооба, рахмат сага поезд. Анан менин атамды эртерээк алып кел. Мен аны күтөм. Ой, азамат. Чоң ата, мага жооп жазганга жардам бересизби? Азыр кагаз анан калем алып келейин. А мен ага чейин балдар менен коштошоюн. Кош кула, балдар жана кыздар. Көрүшкөнчө, кичинекейлерим.